помидорлор алгачкы түсүнөн берип бүттү. Эми дагы да жакшы түсүн бериш үчүн биз ушундай канаттуулардын кыгынан жасалган биогумундик жер семирткичти колдонобуз. Бул жер семирткичти туура колдонуу үчүн биз азыр өсүмдүктүн тамырларын жумшарттык, суугардык. Эми бул биогумустан акырын гүлдү коябыз. Негизи буларды куюш үчүн 1 литрде 50 литр суу керек. А биз чакан эле куябыз. Анткени өсүмдүктөр бир астан эле тигилген.